Өзгөрүүнү өзүңдөн башта долбоорунун алкагында чоң масштабтагы интеллектуалдык оюн Жалал Абад шаарында болуп өттү. Оюнду Жалал Абад интеллектуалдык клубу алгачкы расмий иш-чарасы катары уюштурушкан. Негизги бүгүн биз расмий Жалал Абад интеллектуалдык клубу коомдук биригмеси болуп расмий ачылдык. Бул биздин ачылышыбыз. Негизги ачылыш оюн. Мындан кийин өтө чоң пландар, максаттар өтө чоң. Кыргызстаныбызга өтө чоң жаштарга, келечегиге пайда бере турган долбоорлор, иштер кылабыз буюрса. Интеллектуалдык оюнга Жалал Абад жана Оштон 36 команда катышып, алардын курамын мектеп окуучуларынан тарта ар түрдүү кесип ээлери толукташты. Туңгуюкта турган өлкөгө негизи өлкөнү алып чыга алдыга сүйрөп кете турган булар жаштар. Жаштар кандай болуш керек? Бүгүнкү дүйнөнүн чакырыктарынын талабына ылайык боло турган критикалык ой жүгүртүүгө ээ болгон, эмоционалдык интеллектке ээ болгон, эрудированный болуш керек. Андан сырткары сөзсүз бүгүн инглиз тилди билген, көп тилди билген, ар жактан өнүккөн ушу жаштардын чыгышы бул биздин өлкөнүн мындай адамдык капиталы, келечегибиз деп койсок болот да. Билесизби, бүгүнкү күндө көптөгөн ушундай ресторандардын алдында адамдар эле чогулса, демек бүгүн бул жерде бир той болот окшойт деген бир түшүнүккө келип калдык да. Ал эми бүгүн ушул жерде бир нече жаштардын чогулганы бул той эмес, бул интеллектуалдык оюн. Демек, биздин жаштарыбыз интеллектуалдык оюнга баягы ышкыбоз экен, кызыктар экен. Анан биз атайын бул оюнга Оштон келдик. Командабыздын аты Марстан келгендер. Башка командалардын өзгөчөлүгүн ушул Марстан келгендерден өзгөчө оюндарды күтсүн деген ниетте атайын команданын атын койдук. Интеллектуалдык оюнда катышуучулар үчүн 60 суроо дайындалып, ар бир суроого 1 мүнөттөн убакыт берилген. Ошондой эле баш байге катары 20 000 сом биринчи орунга, ал эми 15 000 сом экинчи орунга, үчүнчү орунга 10 000 сом акчалай сыйлыктары коюлган. Суроолордун мааниси ар кандай, бирок негизги логикалык суроолор. Сүрөт суроолор деле бар. Суроолор жокпу? Түшүнүктүү баары? Баарыңыздарга ийгилик. Кабылуу баланын табигый стресске жооп берүү системасын өтө сезгич кылып коюшу мүмкүн. Оюнда билими жана тажрыйбасы менен Оштон келген командалар өзгөчөлөнүп, алдыңкы 3 орунду алып кетишти. Бирок катышкан командаларга дем жана мотивация болсун деп кызыктыруучу белектер 13-чү орунга чейин берилди. Келдик 3-чүлүккө. Диплом 3-чү даражадагы диплом. Жалал Абад интеллектуалдык клубу тарабынан уюштурулган өзгөрүүнү өзүңдөн башта аттуу республикалык интеллектуалдык оюнда 3-чү орунду ээлегендиги үчүн 3-чү даражадагы диплом менен жана 10 000 сом акчалай сыйлык менен билим кемеси командасы сыйлады. Сыйлыкты биздин кечээни болонгон Ош шаары ОГИП интеллектуалдык клубу тарабынан уюштурулган өзгөрүүнү өзүңдөн башта аттуу республикалык интеллектуалдык оюнда 2-чи орунду ээлегендиги үчүн жана 2-чи даражадагы диплом жана 15 000 сом акчалай сыйлык менен 2-чи орунду алган Эсперанто командасы сыйлады. Сыйлыкты жүзүнө жеңиз тапшырды. Жалал
интеллектуалдык оюнда биринчи орунду ээлегендиги үчүн биринчи даражадагы диплом жана баш байге 20 000 сом акчалай эсебет менен өзгөчөсү Марстан келген командасы. Сыйныктуу Музафар Байкелов өз колдору менен тапшырды. Айттым го 4 эле келиптир. 8 келгенден бери салам беребиз. Oyunun jеңүүчүлөрү Ош шаарынан келген. Оюнду уюштурууга Tifcoin компаниясынын Жалал-Абаддагы өкүлдөрү демөөрчүлүк кылышкан. Компания өкүлдөрү жаштардын билим алуусуна инвестиция жасоо бул келечекке болгон камкордук деп эсептешет. Биз жаштардын ушул китеп окуу, билим алуу, анан ошо билимге басуун жасоо үчүн ошол нерсени жасап атабыз. Себеп бардык жашоодо каякта болбосун билими жок адам любой время артта калат да. Ошо биз Кыргызстандын өнүгүшү бардыгы mana shu жаштардын колунда биз көрүп аткан. Алардын колдоп ушул нерсени жолго коюш бизде бизнесмендердин колдо болуп атат да. Эми биз шуга көңүл бурбасак башка ким кылат муну? Негизи биринчиден эле уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Бүгүн айтат го, аура бомба болду. Чындыгын айтканда, мындай аураны мен көптөн бери күтө элекмин. Биз акыркы жолу мындай ойнондук. 2018-жылы Region Quiz инчелектуалдык оюнун республика чемпионатында гана ойногонбуз. Бирок анда деле мынчалык көп команда болгон эмес. Бирок бүгүн жогорку деңгээлде болду, суроолор укмуш. Биз ойлойбуз, жашоодо көп нерсени билдик деп. Бирок биз ушул оюнду ойногондон кийин биз эч нерсени билбейт экендигибизди түшүндүк. Демек, алдыда дагы изденишибиз керек экендигин түшүндүк. Анан окуучулардын сунушу менен эжеке катышып көрбөйлү деп эле ушинтип эле ой чыгып кетти да. Анан кубанып турабыз. Ошон менен биргеликте эле эмнени айткым келет. Мындай оюндар дагы ар бир мектепте колдоого алынууга тийиш да. Себеби биз интеллектуалдык ушундай оюндар аркылуу окуучулардын инсандык өнүгүүсүнө, критикалык ой жүгүртүүсүнө, өстүрүшүнө салым кошо алабыз. Бул оюнду өткөрүүнүн максаты жаштарды интеллектуалдык потенциалын жогорулатуу, ар тараптуу өнүгүүсүнө жана билимдүү болуусуна өбөлгө түзүү. Алдыда дагы ушул сыяктуу иш-чаралар болоору тууралуу уюштуруучулар айтып өттү. Негизги биз ойлойбуз максатыбызга толук жетти деп. Биз ойлогондон жогорку деңгээлде аябай шаңдуу бир динамика менен өттү деп айта алабыз. Толук кандуу жеңүүчүлөрдү дагы куттуктайбыз жеңиш менен. Негизи кыйынчылыктар оюнга чейин бир аз кыйынчылыктар болду. Оюндун бүтүшү менен ал кыйынчылыктарды баары биз артта калдык деп эсептейбиз. Буюрса алдыда дагы чоң иш-чараларыбыз бар. Алдыга аларга да мындан да катуу жакшы деңгээлде сонун өткөрүүгө биз аракет кылабыз. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта долбоору буга чейин Жалал-Абадда китеп сынактарын өткөрүп келген. Ошондой эле ири масштабтагы китеп тойду жана башка сынактарды уюштурган. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.